Европадан жана Түркиядан келген азык-түлүктүн бардык түрлөрү Бемар супермаркеттеринде. Халал сертификаттуу эттин түрлөрү, жогорку сорттогу түрк чайы, зайтун жана зайтун майы, оозду тамшанткан түрк таттуулары, лабне крем сыры. Дасторконуңузду жайнатып, ыйык Рамазанды Бемар менен тосуңуз. Эки адамга суктанса болот дейт. Биринчиси Куран окуп, аны башкага үйрөткөндөргө, экинчиси бай адамдарга суктангыла дейт. Эгерде алар өзүнүн байлыгын Алланын жолунда башкаларга садака берип колдонсо дейт. Садака бул садаканын даамын татып алган адамдарчы. Бул башкача болуп калат да. Анын даамы ушунчалык даамдуу, ал мындайча айтканда оорлуу болуп калат. Садаканын мындай көрсөтүп берген, анан көрсөтпөй берген нерсеси бар. Көрсөтүп бергенде баары адамдар эмне дейт болду экен деген ойдо кала бересиң го баары бир. Бирок эч кимге көрсөтпөй берген садаканын даамы аябай башкача болот. Муктаж адамдардын мындай чыныгы муктаждыгы жабылып атса, ошолордун көзүндөгү ушунчалык сага болгон ыраазычылыгы, ушунчалык бир кубанычы, алардын бир үмүттүн шооласы жүзүнө башкача бир нурданып чыккандагы абалды көргөндө өмүрүңдөгү ар бир күнүңдү садака менен өткөргүң келет. Биздин ушундай бир тобубуз бар азыр. Мен телефонумдогу списокду ачып көрсөтө алам. Адамдар мындай ишенбейт, ошондой да болобу дейт. Бир жылдын ичинде, мисалы 2 миллион сом садака берем деп өзүнө план койгон биздин досторубуз бар да азыр. Бир жума элек ошол планды түзгөнүбүзгө. Бул бир эле киши эмес, бул 10 чакты киши бар. Мындайча айтканда, бир жылдын ичинде бир 20 миллионго жакын акча садакага кирет. Адамдарга айтсаң, ошондой да болмок беле дейт. Кой, ишенбейт эч ким. Бирок ошондой кишилер азыр жашап атат биз менен. Эч кимге айтпай эле берип келатат. Кээ бирлер айтат, "Эми бай болсо мен деле бермекмин" дейт. Ал кишилер бай эмес. Бирөө мамлекеттик жумушта архитектор болуп иштейт, айлык алат. Бирөө банкта жооптуу киши болуп иштейт, бирок директор эле бир бөлүмчөдө. Бирок айлык менен эле жашайт, башка кирешеси жок. Бирөө базарда соода кылат, кийим сатат. Айдаган машиналар деле Lexus аябай чоң бир кымбат машиналар эмес, жөнөкөй эле машиналар менен. Бирок ошолор миллион сомдоп садака берип келишип атат. Эмнеге? Себеби бүт нерсе кимден келип атканын алар жакшы билишет. Кандай байлыгың болбосун, кандай бир сенин жашооңдогу мал мүлкүң болбосун, анын баары Алладан келип атканын билип, ошону кайра башка бир муктаждарга бөлүшө билген инсан бул чыныгы Алланын бир буйругун аткара алган, Алла ким экенин тааный алган инсан болот. Эң бир маанилүү нерсе бар. Садака берип жатканда канча берип атканыңарды эсептебегиле дейт. Себеби Алла Тааланын рызкысы ушунчалык кенен, ушунчалык чексиз, ал дагы силерге берип атканды эсептеп берип койбосун дейт. Силер эсептебей чын дилден бергиле, Аллах да силер үчүн эсептебей берсин дейт. Анан алган колго караганда берген кол жакшыраак дейт го. Өзүңүз деле элестетип көрсөңүз, бирөөдөн муктаж болуп сурангандан көрө берген кол болгон кандай жакшы, жардам берген адам болгон. Кудай Таала сен аркылуу башка бирөөнүн рызкысын бериши мүмкүн экен. Сага ушунчалык эбегейсиз мүмкүнчүлүктөр болуп атканда, сен башкалардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, алардын муктаждыктарын жабып берсең, Аллах сага ошончо көп бере берет экен сен аркылуу аларга. Аллах кудуреттүү, сага келип аткан рызкыны тозуп туруп, сен бере албасаң, башка бөлүшө ала турган инсандар аркылуу ошол рызкыны берип коюш мүмкүн экен да. Садака эч качан адамдын байлыгын кемитпейт. Садака тескерисинче сен ушунчалык рызкыңды, байлыгыңды көбөйтөт. Мен жеке өзүмдү да айта кетсем, мисалы мен 2012 жылдары жакшы эле акча табып иштечим. Бирок садака берүү оюма деле келген эмес. Эми садака десе биз 20 сом, 30 сом, 50 сом, 100 сом берип койгон садакаларыбыз бар го. Ал негиз айтканда ал садака деп эсептелбейт да. Садака чындап бир адамдын бир
ушунчалык бир муктаждыгын чече билсең, кандайдыр бир ооруларына шафаат болсун деп ошолорго бир жакшы бир досторуң менен чогултуп, ошонун дарыланып кетүүсүнө, же болбосо бир үй бүлө ушунчалык ачка олтурат. Кээ бир үй бүлөлөр бар, баягы тандыр бышырган жерде катып калган, сатылбай калган, күйүп калган нандар бар го, ошону алып кетишип, ысык сууга малып жеген үй бүлөлөр бар дагы деле. Мына ошондой үй бүлөгө эт алып барып, ошондой үй бүлөгө жакшынакай бир толо баштыкчаларды, азык түлүк алып барып, алардын балдары сен жеп аткан күндөгү таттуулар алар үчүн бир өмүрдө бир келчү майрам да. Ошолор менен отуруп жеп, аларды кучактасаң, жүрөгүң башкача сога баштайт да. Ал балдардын жүзүндөгү ушунчалык кубанычын көргөндө, сен экинчи башка андай таттуу жегиң келбей баштайт. Ошол балдар жесе экен деп баштайсың да. Бирок ал деңгээлге жете алыш үчүн башка адамдар көрсүн эмес, бул Кудай Тааланын ыраазычылыгы. Ошол адамдарды кубантсаң, Кудай сени канчалык кубантарын билген соң, сен садака берүүдө токтоно албай каласың да. Биздин жашообузда ушундай бир досторубуз бар. Ай сайын 100 000 сом, 200 000 сомго чейин садака чыгарып келген досторубуз. Бул ай сайын айлык берет го адамдар, ай сайын. Ошондой эле айлык бергендей садака берип келаткан инсандар бар. Алар байы да бар, бай эмеси дагы бар. Адамдар бир нерсени билип алыш керек да. Байган адам садака бербейт. Бай адам гана садака бербейт. Кимдин жүрөгү мээримге толгон болсо, ким жараткан менен байлыгын бекем түзө алган болсо, ошол адамдар садака бере алат. Жеке тажрыйбамдан, сөзүм алыстап кетпесин, жеке тажрыйбамдан айта алам. Аз садака, көп садака деп садаканын негизи өлчөмү эсептелинбейт. Бүт нерсе садака. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, садака бергиле, ал силерди чоң жана кичинекей балиеден сактайт депчи. Анан жанындагылар сураган экен да, мен эч нерсем жок, кантип садака берем дегенде, жок дегенде жылмайып жүр деген. Адамдарга жылмайып кара. А биздин азыр коомдо карасаң, коомдук транспортко түшсөң баары сени жеп койчудай, ушунчалык бир согуштан келаткандай келатабыз. Жок дегенде жылмайып жүргүлө дейт. Адамдар менен учурашкыла дейт. Көчөдөгү таштарды, бир таштандыларды алып койгула дейт. Ошонун ар бири садака. Көчөдөгү баштыктарды улууларга көтөрүшүп кой, бирөөгө эшикти ачып берип кой. Ушунун бардыгы мени мактап койсун эмес. Жөн эле ниетиңди жараткан ыраазычылыгын кылып койсоң, ар бир жакшы иш бул садака. Ар бир жакшы ниет менен кылынган иштин баары садака. Садака берген инсандын балиеден алыс болорун жашоомдо да көрүп келем. Бир мындай факт менен айтайынчы. Кыргызстандагы күчтүү Төкмакын бар, Кубат Тукешев деген жакшы бир тууганыбыз, досубуз бар. Ошол досубуз экөөбүз бир жолу канча садака беребиз деп барак менен ручка алып отурабыз. Анан ал белгилүү бир сумманы жазды, бир жылдын ичинде ушунча садака берейинчи деди. Анан отурат, кой мен мынча берем деп биринчи жазган чийди, экинчисин жазды. Анан отуруп, Кудай деп Кудай менен эсептешип баштады. Мен жанында отурам. Сен айткансың, сен муктаждарга жардам бер, мен сага жардам берем. Сен башканын маселесин чечсең, мен сенин маселеңди чечем дегенсиң. Аллахым, мен бул акчаны каяктан табам билбейм, бирок сен таап бересиң ушуну. Деди да жазгандарын баарын чийип, чоң суммадагы акчаны жазып туруп, Аллахым, сен үчүн, сенин ыраазычылыгың үчүн деп ошол баракты берип жиберди. Анан отуруп, каяктан табам ал акчаны дейт. Анан Кудай насип кылып, мен Аллахка ишенем, билбейм, Аллах мага жардамчы болот деди эле. Ошол жылы 40 акындын айтышында жеңи жок атабыздын урматына баш байгени жеңип кетти чоң сумма менен. Анан ошол жылдан баштап элдин жакшылыктарына Кубат Тукешев өзгөчө көп чыга баштады. Кадыры башкача көтөрүлө баштады да. Бул Кудай менен болгон байланыштын садаканын аркасынан келген бир ийгилик деп өзү деле бүгүнкү күнгө чейин айтып жүрөт бул нерсе. Бир жолу окуя болду. Бир агабыз мындай жакшы бир суммада сапарга чыгып атып, садака берейинби же берип эле коеюнбу деп анан тамашалап, кой жол садакасын берели деп сапарга чыгып атабыз. Жол садакасын берели деп сапарга чыгып атып, ушундай бир мындай тайгак кышкы мезгил эле
тайгак жолдон баары машиналар бири-бирине сүзүлүп аябай көп машиналар сүзүлдү. Бирок биздин машина ошол жерге сүзүлбөй акырын өтүп кеткен учурубуз бар эле да. Байке ошондо өз айтканы бар. Эмнегедир Кудай мага ошо бер деп аябай сапарга чыгып атканда эскертти эле, ошол садаканы деп билем мен, Кудай сактады деп бир эскергени бар да. Анан жашообузда канчалык мен садака берип баштаган сайын мен ошончолук ырыскым көбөйдү. Канчалык мен муктаждар менен иштеш баштаган сайын мен ошончолук Кудай мага байлыкты бере баштады. Мен канчалык өзүмдүн тапкан байлыгымдан белгилүү бир бөлүгүн мындай сөзсүз түрдө берсемби бербесимби сөзсүз түрдө белгилүү бир сумманы, жакшы сумманы чыгарган сайын Кудай мага бүткүл байлыкты башкача бир жол менен бере баштады. Мен азыр баймын деп айта алам. Мен материалдык жактан эмес, мен жан дүйнөм ушунчалык бир рахат менен жашайм. Жанымда жакындарым аман эсен, оору сыркоодон алыс. Материалдыктагы байлыгым мурунку садака бербеген жашоого караганда, садака берип баштагандан кийин анын берекесин өзгөчө көрө баштадык. Бүт жака ашыгы менен жете баштады. Ошондуктан бир нерсе, шүгүрчүлүк менен жашаган адамдын ырыскысы көп болот. Ал эми ачкөздүк менен жашаган адам эч нерсеге жетпей, дагы деп жүрө берет. Кудай Тааламдан келген ырыскыларга шүгүр кылып, аны бөлүгүн муктаждарга садака кылып, анан сөзсүз түрдө аракетиңди адал ырыскы тапканга жумшасаң, Кудай сага эбегейсиз байлык, ырыскы, дөөлөт берет деп кепилдик бере алам. Европадан жана Түркиядан келген азык-түлүктүн бардык түрлөрү Бемар супермаркеттеринде. Халал сертификаттуу эттин түрлөрү, жогорку сорттогу түрк чайы, зайтун жана зайтун майы, оозду тамшанткан түрк таттуулары, лабне крем сыры. Дасторконуңузду жайнатып, ыйык Рамазанды Бемар менен тосуңуз.